Жаңылыктарды улантабыз. 12 августта биздин регламенттер күчүн жоготуп, Евразия экономика биримдиги техникалык регламенттер күчүнө кирерин түшүнүшү керек. Мындай пикирин вице-премьер министр Олег Панкратов 16 майда аталган уюмдун 18 техникалык регламентинин мазмуну тууралуу калкка маалымат жеткирүү боюнча брифинг өткөзүп жатып билдирди. Буга байланыштуу ишкер ага карата колдонулган жана бул арызды каттоо үчүн шайкештикти баалоо боюнча органдарды аныктоо стандарттары менен таанышып, техникалык регламенттерди каттоого кайрылышы керек. Бул техникалык жөнгө салуу принциби бүгүнкү күндө өлкөнүн аймагындагы Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламенттери экспорттоочуларга эч кандай таасирин тийгизбейт. Алар негизинен азык-түлүк чыгарган жана тигүү товарларын өндүрүүчүлөргө тиешелүү. Кесиптешим Айгерим Жаныкул менен дал ушул өткөн учурдун жеңилдиктери кандай жоюлаарын кененирээк мазмунда талкуулайбыз деп турабыз. Айгерим, жаңы регламенттердин күчүнө кириши кыргызстандык өндүрүшчүлөр менен экспортерлор үчүн оор жүк боло турганын айтып чыгышты. Бул боюнча кандай маалымат бар азыркы учурда? Рахмат, өзіңіз жоғарыда беле өткенде 12 августтан тарта, мындай жетканда Кыргызстанда жаңы техникалык регламенттин кабыл алуусунун багыл өткөл абалы соңуна чыкты деп түшүндүрсөк болот. Жогоруда белгиленгендей эле бул өз кезегинде биринчи кезекте шайкештик документ дагы 2 жылга чейин күчүн жоготпой тургандыгын Олег Панкратов кечээки өкмөттүн жыйынында билдирип өттү. Тактап айтканда ишкердин колундагы улуттук регламенттин документи жок болсо, бул 11 августка чейин андалар ошол товарлардын ошол негизинде дагы 2 жылга чейин сатууга мүмкүнчүлүгү бар дегенди түшүндүрөт. Эгер ал товар буга чейин техникалык жөнгө салууга жатпаган болсо, андалар дагы бир жылга чейин базарга алып чыгууга болот. Бирок андан кийин дагы ошондой шайкештик документи жок товарлар сатылып жатса, анда биздин мамлекеттик көзөмөл органдары мындай ишкердикти административдик жоопкерчиликке тартары туурасында маалымат берди. Эгер алар тигүү жана азык-түлүк товарларына тиешелүү болуп жатса, ал товар буга чейин техникалык жөнгө салууга жатпаган болсо, анда базарга алып чыгуу кандай болот мындай учурда? Рахмат, туура белгиледиңиз. Бул көбүнчөсү жанагы 18 техникалык регламент ошол эле тигүү жана азык-түлүк товарларына тиешелүү. Жогоруда мен белгилеп өткөндөй, бул жанагындай мөөнөтү канча убакыттан кийин күчүн жоготуу жана башка деген пункттардын баардыгы тең белгиленген. Мен буга кошумчалай иретти айта кетсем, багыл техникалык регламентти өткөрбөй, багы иш алып барган ишкерлерге товардын көлөмүнө жараша жанагындай 100 000 сомдон жогору өлчөмдөгү акчалай дагы жазага салынышы мүмкүндүгү айтылды. Негизинен бирок бул өз кезегинде айрым багыл адистердин дагы күмөнүн жаратты. Тактап айтканда башка өлкөлөр эбак эле алдыга кеткен жана ошондой эле регламенттер мурда эле өзгөртүп жабдууларды жаңылап бериши керек деген дагы сын пикирлер айтылып жатат. Бул техникалык регламенттин жарыяланышы туурасындагы кептен кийин ошондуктан азыр жаңы жанагы техникалык жактан бул күчүнө кирсе, алардын товарлары биздин базарларга туура келеби, биздики болсо чек арадан ары чыга алабы, албайбы деген дагы маселени экономисттер көтөрүшүүдө. Негизи техникалык жөнгө салуу үчүн 30дан ашуун сыноо жана текшерүү лабораториялар иштеп жатканы белгилүү. Сертификациялоо укугуна баары тең эле укуктуу болобу экен? Ооба, сиз айтып өткөн мындай айтканда бир нече ошол лабораториялар иштеп жаткан менен алардын үчөөсү эле ошол сертификациялоо укугуна ээ экен. Бирок ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясынан кабарлашкандай, бул биринчи кезекте буга чейин бул маселе боюнча бул комиссияга, ЯЭПтин комиссиясына суроо берилген экен. Бирок ал жакта ошондой эле маселелерди териштирилип, тескеп жаткан маал экен. Бирок өндүрүшчүлөр ошол бекитилген ченемдерди багыл кандай десем бир сактабай, алар товарларын кандайдыр бир зыяндуу заттар чыга калып турган болсо, ошол мамлекеттин тиешелүү органдары жүктү кайра арткы кайтарып жаткан учурларын биз билебиз. Буга чейин тонналаган ошол эле Орусиянын базарларына жана башка өлкөлөргө кирип бараткан фуралардын кайра кайтарылып берилиши, ушундай маселелердин тактабай, туура эмес документтердин толтурулушунун айынан жанагы мүчүрүштөр кетип жатат деп түшүндүрүп жатышат. Ошондуктан жогорудагыдай жанагы мөөнөттүн регламенттин мөөнөтү бүтүп жаткан соң, ошол эле тиешелүү органдар жанагындай жеке ишкерлердин практика түрүндө дал келип жаткан жанагындай проблемалар же болсо көйгөйлөрү бир аз болсо жеңилденет деп убадасын беришүүдө.
Рахмат. 11 каналдын башкы редактору Айгерим Жаныкул Евразиялык экономикалык биримдиктин Кыргызстан үчүн берилген жеңилдик мөөнөтү аяктап, августтан тарта азыркысына кошумча 18 түрдүү техникалык регламент күчүнө кирери туурасында кеп салды. Биз программабызды улантабыз.